Мектеп программасынын алкагында таймаш өткөрөбүз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Сиз сүйгөн жылдыздар интеллектуалдык таймашта. Курал жок коебуз, шляпаны чечип коебуз. Жөнөкөй суроолор. Алипе китебин ким жазган? Таң калтырган жооптор. Борунчун банясы. На баксана бурaya kim sıçtı dedi. Soke. Ya kattinga келгенде Gülzat Mahmutbek okup kelген. Велосипедия. Ким билет долбоору мектепте ким кандай окуганын көрсөтөт. Арстанбек турган байбиче бир көргөн көзгө созолгон келиндей жок. Фрунзе ТВ YouTube каналынан көрүңүздөр. Assalamu alaikum достор, мен жанында тамашоочу, чемпион, блогер, 3 баланын атасы, просто красавчик, сап-сары байкем, Актан Рыскелдиев. Кандайсыз? Жакшы, биз жакшы, силерчи? Биз мощно. Баштадыкпы? Баштап көрөлүчү. Даяр болсоңуз кеттик. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасында Цейлон чайы эскерилет? По-моему, эрте келген турналар. Эмнеге дегенде Инкамал апай айтып берет. Базар жок. Туура. Мен аны билбейт экенмин. Цейлон чайы жок болуш керек ал убакта. Себеп дегенде эми? Же барбы? Кофе болгон. Анысын билбейм. Плохо. Эрте келген турналар. О, билбейм. Примерно. Примерно эметпеле канча. Мен билбейм. Кечирип коесуз, мен Божоболдоп көрөбүз, кайсы сыл чыгарма болушу мүмкүн? жок, ваш билбейм. Кабарым жок. Билбейм мен, чын эле Цейлон чайы каякта чай ичишет алар? Цейлон чайы? Апей. Так, биринчи мугалимде чай ичпейт. Биринчи мугалимде кофе ичет. Кофе ичеби? Ак кемеде болуш керек. Сиз өзүңүз ак кемеде ойнодуңуз, ошон үчүн ак кеме. Ак кеме деп жооп берейин. Эрте келген турналарда экен. Жер шарынын эң биринчи айланып чыккан саякатчы. Магеллан. Фернан Магеллан. Фернан Магеллан. Кристофер Колумб ал Американы ачкан да. Ошол болушу мүмкүн го дейм. Достору десек да болот. Ушул бошуга тиешелүү адам. Фернан. Анысын билбейт. Фернан Магеллан. Магеллан. Аны дагы билбейм. Серьезно билбейм. Эң биринчи айланып чыккан бичилерди билебиз, Эң биринчи Кыргызстанда биз айланып чыктык го дейм. Жер шарын эң биринчи айланып чыккан саякатчы. Билбейт экенмин андай нерсени. Ким экен? Вообще не знаю. Фернан Магеллан. Фернан Магеллан. Эң биринчи айланып чыккан саякатчы Марко Поло? Фернан Магеллан. Фернандо Магеллан. И. Билбейт экенмин. Примерно. Биринчи тамгасын айтсаңар. Ф. Фируза. Кызыл китепке кирген Кыргызстандагы өсүмдүк. Октуш, айгүлгүлүү дейин десем, ошол деле болуп калышы мүмкүн, бирок мен айгүлгүлүү деп ошого таяна берейинчи. Биринчиңиздин аты Айгүл беле жаганда. Жок. 7-чи сүйүм Айгүл. Айта бериңиз, Феруза жеңге түшүндүрүп берип коебуз. Айгүлгүл эмес, жок, башка. Айгүлгүлүү деген эми албетте. Давай Айгүл деп кое берсем, мына патриотический болсун, Азаматсыз туура таптыңыз, Айгүлгүл. О? Эсимде бар уккам, бирок эстей албай жатам. Айгүлүү. Айгүлгүлүү. О, туура. Айгүлгүлбү? Айгүлгүлүү. Кызыл китепке кирген өсүмдүк? Подсказка берейин, кыздын атынан. Кыздын атынан, Эмеби? Мен төрөлгөн областта.
Баткенде. Баткенде. Эме. Ошол гүл. Ошол гүл, о, гүл. Гүл ал, гүл. О, просто я забыл просто эмесин. Айгүл гүлү. Айгүл, мына айгүл. Өсүмдүк. Растение, которое вошло в Красную книгу. Аны дагы билбейм. Эмне экен? Айгүл гүлү. Айгүл гүлү. Айгүл гүлү. Азаматсыз, туура. Өсүмдүк кыргыз китепке түптө өсөбү же кайчада өсөт? Түптөгү да кызыл гүл эмеспи? Кызыл китепке. Кызыл гүлдөр толтурат эми, кайсынысы? Роза, тюльпандар. Жок, немедеги? Айгүл гүл эмеспи? Баткендеги. Айгүл гүлү Баткендеги. Ассаламу алейкум, урматтуу Россия өлкөсүндө эмгектенип жүргөн мекендештер, жана мусулман бир туугандары. Амансыздарбы? Биз кызгасы приданная Москва магазинин атынан бир гана сиздер үчүн өзүбүздүн алгачкы оюнубузду баштадык. Ар бирөөбүз, ар бир жаран машина алсак деп кыялданып келген. А ошол кыялыңыздардын бирин бүгүн биз сиздер үчүн орундатып берели деп чечтик. Бир гана сиздер үчүн биздин магазиндин атынан 3 автоунаа жана дагы көптөгөн белектер болот. Ооба достор, Nissan Primera, Ford Focus, Infiniti жана ошондой эле 10 уюлдук телефон, 5000 рубльдик конверттен, 10 конверт, 3000 рубльдик конверттен, 15 конверт, 1000 рубльдик конверттен, 50 конверт. Ар бириңиздер өз уматыңыздарды сынап көрүңүздөр. Албетте туугандар, биз буну менен гана чектелип калбастан, магазинибиздин атынан 2 королевский этно жер төшөк. Ар бир комплектте 4 төшөк 6 жөлөңүчү менен. А биздин билеттин баасы болгондо эле 1000 рубль турат. Андыктан достор, ойноңуздар, утуңуздар. Барыбызга ийгилик. Биздин оюнга катышуу шарттары оңой. Сбербанк карта номерибизге акчаңыздарды которосуздар, WhatsApp номерибизге чек менен аты жөнүңүздөрдү жазып жибересиздер. Андыктан туугандар, ойноңуздар, утуңуздар, бардыгыбызга ийгилик. Биринчи дүйнөлүк согуш качан башталган? Ох, yo. Биринчи дүйнөлүк согуш деген Англия менен кимде? Англия менен Францияда. Ой. Биринчи дүйнөлүк согуш деген мен үйдөгө кечип келген ошондо башталган. Үйгө кечип келип, короче, анан эмне кеч келдиң, каяка жүрдүң, ал эле булар биринчи дүйнөлүк согуш ошо менен башталып, анан 10 сааттан кийин бүткөн. Ошондо канча саатка кечип келдиңиз? 10 саатка. Актан Рыскелдиев 10 саатка кечип келип, Феруза жеңебиз Актан Рыскелдиевке кол салган, кол салган. Биринчи дүйнөлүк согуш 1914-жылдары болгондо, калбай атпасам. 14-жылы Азаматсыз. Биринчи дүйнөлүк согуш 1939-жылы башталган, 39. Экинчи дүйнөлүк согуш 1914 анда. 14 туура. Биринчи дүйнөлүк согуш получается 41-45 это экинчи да. Экинчи дүйнөлүк согуш. Биринчини билбейм. Блин, өлтүрдүңөр ай. Биринчиси аны билбейт экен. Экинчисин билем. Экинчиси качан башталган? 41-жылы. 39, 1939. Экинчи дүйнөлүк согуш башталган? Биринчи дүйнөлүк 1914. Азаматсыз, туура. 1941. Ал экинчи дүйнөлүк согуштун ортолору болуп калат да. Мен тарыхты жаман билем, так 1000 20-кылымдын башталышы, биринчи чейреги. Билбейт экенмин. Потолоктун кыргызча аталышы. Шып. Азаматсыз. Үстүңкү дубалбы? Үстүңкү дубал. Люстра таккан жер. Биз потолок деп эле айтып көнгөнбүз го, дейм, анын кыргызчасы кандай болду экен? Шып бекен, Мирюк беке. Дубал. Жок, үстүңкү дубал. Шып, Бакыт беке. Эй, помогите. Жанакы эме. Потолоктун кыргызча аталышы эмне болуп калат? Эмне болуп, билбейм мен, честно, потолок. Мен жөн эле кыргызча билбесем потолок дейсиң. Потолок. Үстүңкү дубалбы же кандай? Билбейт экен. Аны дагы билбейм. Жок. Хорошо. Вообще билбейм, эчтеке. Кирдеп кеттим. Шып. Шып. Азаматсыз.
Pötölök mü? Pötөлөк. Ромбтун канча бурчу бар? 4. Ромбтун 4 бурчу бар. Борсокко окшош 4 бурчу. Азаматсыз. Ромбтун 4 бурчу бар. Ромб. 5. Ой, ромб 4. Азамат. 4-5 қанша адам? Не, вы определитесь, 4 или 5? 8. Адилбеке. 4? Бурчу? Бурчу? О. 4 о, тура. Ромб 6. Точно? 8. Аха. Сталиндин толук аты. Эстейм азыр. Абдикарим. Жок. Иосиф Сталин. Жок, которла. Иосиф Сталин деп кое берейинчи, бирок чын өзүнүн аты бар. Ал грузин болгон. Гигашвили. Ошол сыяктуу. Жугашвили. Иосиф Виссарионович Джугашвили Сталин. О, эстедим. Сталиндики Иосиф Сталин отчествосын билбейт экен. Иосиф Виссарионович Сталин. Азаматсыз. Иосиф Виссарионович Сталин. Тура. Мен сага беге билбейбиз ушундайларды. Не, я знал. Владимир Ильич. Неге Владимир Ильич? Ладно. Анда Путин фамилиясы. Путин. Владимир Владимирович. Нет. Ай, блин. Акыркы попытка. Сталин эмеси деди, Сталин. Толук аты. Сталин, Иосиф Виссарионович. Иосиф Сталин. Виссарионович? Иосиф Виссарионович Джугашвили Сталин. Даже вы? Даже. Мен билген эмесмин, кечип койгула просто. Иосиф. Иосиф. Бирдеме. Виссарионович. Сталин. Джугашвили Сталин. Ох, все. Неме жанагы Иосиф Виссарионович ал жанагы грузинский атын билбейм мен. Джугашвили. Джугашвили. Иосиф Виссарионович Джугашвили Сталин. Сталин. Кандай эле? Иосиф Васильевич деп кое береличи. Иосиф Васильевич Путин. Жок. Иосиф Сталин. Немесин билбейт. Иосиф Виссарионович Сталин. Актамаке отуруңуз 5. Точно? Жок, 5 эмес, 4 деп калчу. 4 мындай бирок. 4 плюс менен. 4 плюс менен да. Азаматсыз. Дүйнө согуш жооп бере албай калган. Кача күнүгө согуш азыр. Рахмат Актамаке. Азаматсыз. Рюпаке, чоң рахмат. Жеңеңиз да келип калды. Ийгилик. Жаңыда сон ырларды күтөбүз. Жолуктуң неге деген ырыңыз өлө жагат прям. Обожаю. Чоң рахмат. Чоң рахмат Талкыбек. Ийгилик ишиңизге. Макс, чоң рахмат. Иштериңе ийгилик. Дагы да бизге сонун бийлерди тартуулап жүрөр. Макс, чоң рахмат досубуз. Алды эмелер көрө алышым керек. Буйрса кийинкиден. Рахмат. Буйрса. Рахмат. Всё, Адилбеке, чоң рахмат. Суроолордун баарына жооп бердиңиз. Хотя бы на один ответил. Да, на один ответил. Блин, хотя бы один. Всё, ладно, рахмат. Аягында биздин көрүүчүлөргө калуу тилек. Көрүнөр мындай практикалык интеллект бар, анан кийин жөнөкөй интеллект бар да. Интеллектти канчалык деңгээлде колдоно билесиң, ошол маанилүү да. Ошон үчүн жөн эле интеллект эмес, мындай жөн эле набор фактов билип алып, анан даталардын баарын жаттап алып кыйратам деген эмес. Ошол даталарды канчалык деңгээлде жашооңдо колдоносуң, ошол билимди колдоносуң. Ошон үчүн практикалык интеллектти өнүктүргүлө, критикалык ой жүгүртүүнү дагы өстүрөлү. Баарына ишене бербегиле, баары калып калышы мүмкүн, иллюзия болушу мүмкүн. Кыргызстан алтын үнү Урмат Борченов. Рахмат, Айбек Бектемиров. Чоң рахмат Эркин Баке, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Канайдан сурасаңар баарын билет. Тарыктын баарына